Мына бүгүн ушул биз биринчи жолу элге талкууга чыгарып атабыз өзүбүздүн өнүктүрүү программабызды. Бул ушул 2021ден 2025 жылга чейин деп. Программанын аты ушул келечекке татыктуу шаар деп атап атабыз. Бул жерде эң биринчи приоритеттердин бири бул ушул биздин шаарыбызда таза суу менен элди камсыздоо. Бул боюнча 12 иш-чара көрүлүп атат. Мына бүгүн көчөгүн эле ушул Ташкенттен гидропроекттин институттун өкүлдөрү келип кетишти. Маселени чечсе болот экен. Таза сууну Кудай буйрса, ушул өткөндө дагы президентибиз Садыр Нуркожоевич да айтып кетти. Ушул боюнча дагы бир жыл, 1,5 жылдын ичинде ушул таза суу маселеси чечилет, Кудай буйрса. Экинчи маселе бул ушул санариптештирүүнү коюп атабыз. Санариптештирүүнү шаарыбызга киргизишибиз керек. Бул санариптештирүү элдин жашоосун жөнөкөйлөтөт жана жакшыртуу болот. Бул жерден ушул жана муниципалдык услугалар деп коет. Ошол услугалардын баарын ушул санариптештирүү менен телефон аркылуу, интернет аркылуу элдер ушул алса болот. Мурдагыдай ушул справка чогултпай, документтерди ары бери ар кайсы инстанцияларга барбай, бир жерден ушул телефон аркылуу же болбосо ошол бир единое окно деген планыбыз да бар. Ушул бул көбүнчө ушул жанагы биздин ишкерлерге ылайыкталган. Ушул бир жерден келип, бардык ушул үй салабы, же болбосо бир производство ачабы, бир жерден ушул керектелүүчү документтерди бир жерден жасап кетсе болот. Андан кийинкиси бизди ушул шаардын жашоочуларын, шаардын айдоочулары гана эмес, жөө жүргөн жашоочуларыбызга дагы ушул жанагы тротуарларды оңдоо, каналдарды оңдоо, ушул полив маселеси абдан чоң курчтуруп атат. Жарык берүү, ошол коопсуздук үчүн камераларды орнотуу, шаардын тазалыгын кароо, жашылдандыруусун кароо, бул дагы эң негизги приоритеттердин бири. Канча каражат жумшалат, каражатты каяктан алабыз деп план атат? Каражаттарды мен азыр айтып кеткендей, бул ички булактардан, өзүбүздүн жергиликтүү бюджетибизден. Экинчиси бул ушул республикалык бюджеттен. Үчүнчүсү бул ушул жанагы гранттар. Гранттардан мына азыр ушул бир грант менен Азия өнүктүрүү банктын гранты менен биз ушул суу маселесин чечилип атат. Экинчиси бул ушул Кытай эл республикасынын берилген гранты менен жолдор жасалат. Бул жерде биз жалгыз эле жолдорду эмес, ошол коммуникацияларды дагы алмаштырып, ошол жасап кетели деген ойлорубуз бар. Анан эң көп, эң негизги булактар бул ушул инвестицияны тартуу, ошол жанагы государственно-частное партнерство деп коет. Ошол шаар муниципалитет менен инвесторлордун чогуу биргелешкен иштерин алып баруу, эң эле көп инвестиция ошол жактан биз тартабыз деген пландарыбыз бар. Бардыгы жалпы 18 миллиард сомдон ашык акчаны ушул биз план коюп атабыз. Ошол 18 миллиард сом акчаны салып Ош шаарына алып келебиз, салабыз, иштетебиз деп ушул 2021 жылдан 2025 жылга чейин. Ооба, биз эң негизгиси биз ушул муну кандай жасайбыз, ошол жолун таптык. Эми азыр ушул бул убакыт алга турган себеби мунун азыр жана технико-экономический обоснованиясы проект жасалыш керек. Проекттен кийин анан биз муну тендер өткөрүп, анан жана аткаруу жумуштарын өткөрүшүбүз керек. Биз ушул өзүбүз анан муну эми мындай бир суу аз убакытта жасалыш керек. Бул дагы мындай каалаган убакытта жасалбайт. Ошон үчүн биз 1,5 жыл өзүбүзгө мындай бир убакытты коюп атабыз да. Анткени азыр биз бунун проектисин жасаш үчүн бир 3 айдан 6 айга чейин кетет. Андан ары даярдык иштерин жүргүзүшүбүз керек. Анан ошол как раз бир эмки кышка суу азайган мезгилде ошол биз ошол негизги аткаруу жумуштарын жасайбыз деп атабыз. Анан эми ошол баягы 1,5 жыл деп өзүбүз ошондой планды алып атабыз да. Мен ойлойм эми уже жасаса болот. 100 миллион сом менен эми ашып кетсе 5 көчө жасалат. Кыска көчөлөрдү.
Анан өзүбүздүн бюджетибиз менен биз көчөлөрдүн баарын жасап салсак, анда башка бала бакча, башка социалдык объекттер бизде каралбай калып атат. Ошон үчүн биз мындай бир тең бөлүп атабыз да акчаны дагы. Но бирок ушул грант, эми бул грант 5 жыл мурун айтылган. Азыр ушул ишке ашып атат. Анткени ушул Кытай Эл Республикасынын China Road деген компаниясы өкүлдөрү бияка келип, 10 күн иштеп кетишти. 10 күндө кайра дагы бир сыйра көчөлөрдүн баарын карашты. Коммуникацияларын чечиштик. Ошол кайсы көчөлөрдө коммуникацияларын алмаштырып кетишибиз керек. Анткени азыр биз жолун салып алып, кайра 1-2 жылдан кийин казган бул туура эмес. Ошон үчүн эң негизги чоң көчөлөрдүн жанагы саркындуу суулардын канализационный трубалар деп коет, анан суу берүүчү трубаларды алмаштырып кетишибиз керек. Туризм боюнча айта кетсек, биз ушул өзүбүз резолюцияны өткөндө ушул туристтик жарманке болгондо биз резолюцияны кабыл алдык. Бул Ош шаары жибек жолунун провайдери деп. Провайдер бул ушул таратуучу да, ушул биз ушул шаарыбызды, Ош шаарын ушул туризмди тарата турган шаар деп өзүбүзгө мындай бир максатты коюп атабыз. Бул жерде азыр ушул жакынкы арада биз өзүбүздүн брендибизди ачыкка жарыялайбыз. Андан кийин жанагы экспоны, туризм жарманкесин ушул жерде өткөрөлү деген планыбыз бар. Эмки жылы ушул жанагы жибек жолу экспону өткөрөбүз. Туризмдердин бул боюнча кеңири маалымат дагы ушул берилет жакынкы арада. Биздин планыбызда ушул туристтердин санын миллионго чейин жеткирүү болуп атат. Ар бир туристке, келген туристке, бир турист келгенде 3 адамдын, жергиликтүү адамдын 3-төн 15 адамга чейин ушул иш менен камсыздоо болот да бул. Бул статистика. Анан экинчиси сурооңузга, бул ушул каржы булактарын мен жана айтып кеттим. Бул жерде баш аягы бардыгы 25 жылга чейин 18 миллиардтан ашык сомду жумшайбыз деп атабыз. Мунун 13 миллиард сому бул ушул инвестиция. 2 миллиард сом бул ушул жергиликтүү бюджеттин акчасынан, 1 миллиардтан ашык сом бул ушул республикалык бюджеттен. Анан дагы бир ушул 2 миллиардтын тегереги бул ушул башка булактардан деп ушул айтып атабыз да.